Саламатсыздарбы? Бүгүн Көзис программасында кантип викториналарды түзөбүз. Кантип ссылкасын окуучуларга, студенттерге таратабыз. Ошол боюнча болмокчу. Көзис программасы онлайн иштейт. Аралыктан баалоого, аралыктан тапшырма берүүгө кызыктуу, жакшы программа. Программа менен иштөө үчүн алгач Google Chrome'га киребиз. Google Chrome'га кирип, издөөчү жолчого Көзис.com деп жазабыз. Жазганда бизге мындай бет ачылат. Биз тестирлөөнү баштоо үчүн начать дегенди басабыз. Начать дегенди басканыбызда бизге катталуу үчүн бул терезе ачылат. Биринчи жолу Google аккаунт аркылуу катталсак болот. Же болбосо төмөн жакта өзүбүздүн аккаунтту жазып, ссылка аркылуу катталсак болот. Биринчи жолу Google аккаунт аркылуу катталайлы. Басабыз. Биздин ушул аккаунтубуз чыгат. Аккаунттар кайсы аккаунт менен катталуу керек болсо, ошону тандайбыз. Тандадык. Бизге бул бет ачылат. Биз бул жерден школе дегенди тандап коебуз. Андан кийин я учитель. Биз ушуну менен катталууну аяктадык. Мынакей биз каттадык. Мына жерде биздин профилибиз. Эми сайттагы тесттерге катышуу үчүн төмөн жактагы ушул даяр тесттерди, даяр викториналарды колдонсок болот. Ал эми өзүбүз викторина түзүш үчүн бул жерден создайте дегенди басабыз. Создайте. Бул жерден викторинанын атын коебуз. Мисалы, мен ар кандай суроолор деп койдум. Ар кандай суроолор. Бул жерден тема тандайсыз. Мен другой дегенди тандап, следующий дегенди басып коесуз. Мынакей биздин тестибиздин темасы сакталды. Кааласак бул жерден ошол тестибизге сүрөт коюп койсок болот башкы бетине. Тестирлөөнүн бул жерде 5 вариантын сунуштаган. Большой выбор, флажок, заполнить бланк, опрос не окончательный. Биринчи биз большой выбор дегенди тандап көрөбүз. Бул жерден суроо жазабыз. Здесь ваш текст деген. Мисалы үчүн Кыргызстандын борбору деп суроо түзүп коеюн. Кыргызстандын борбору. Вариант 1. Бишкек. Вариант 2. Талас. Вариант 3. Ош. 4-нчү вариант. Нарын. Андан кийин туура жоопту белгилеш үчүн сол тараптагы галочканы бассак, мындай жашыл значок пайда болот. Төмөн жактан ушул туура суроону окуп жооп бергенге чектүү убакытты белгилейбиз. 20 секундда белгиледим. Суроону сактоо үчүн бул жердеги спасти дегенди басабыз. Мынакей биздин биринчи сурообуз даяр болду. Эгер катта кеткен болсо, бул жерден редактировать дегенди басып оңдосок болот. Экинчи варианты флажок. Бул жерден дагы кайра напишите ваш текст дейт. Мисалы үчүн мен бул жерден H2O деп жазайын. Индексти жана көрсөткүчтү бул жерден жазсак болот. H2O. Варианттар буу, суу, муз жана таш. Жанакындай эле туура вариантын бул жактан белгилейбиз. Төмөн жактан убакыт коебуз. Жана ошондой эле сактоо үчүн бул жерден спасти дегенди белгилейбиз. Спасти. Биздин экинчи сурообуз сакталды. Мынакей. Андан кийин кейинкибиз биз заполнить бланк аркылуу түзөйлү. Биз бул жерге сүрөт коелу. Сүрөт же аудио файл коюу үчүн оң тараптагы мына значокту басабыз. Сүрөт коюш үчүн плюсту басабыз. Плюс ошондой эле биздин компьютердеги бар сүрөттөрдү, сурообузга жараша сүрөттөрдү коебуз.
Жана ошондой эле бул жерге суроону жазабыз. Эмблемасы деген суроо бердик. Андан кийин бул жерге ответ фирма, альтернатива, телефон же компьютер деп жазып коебуз. Ушул суроого жооптор кетсе туура болуп кете берет. Бул жерге 60 секунд убакыт кала берсин. Спасти дегенди белгилейбиз. Биздин 3-чү сурообуз түзүлдү. Эми 4-чү суроону биз опрос кылып түзөбүз. Опрос тандайбыз. Бул жерде компьютер менен иштөөнү билесиңби деп жазып коеюн. Билесиңби? Опросто туура варианты белгиленбейт. Бул жерде дагы айтып турат. Билем. Ооба деп жазайын. Ооба. Жок. Жакшы билбейм. Такыр билбейм деп коелу. Ушул жоопторду өзү тандайт. Биз туура жооп койбойбуз. Төмөн жактан убакыт белгилейбиз. Жана сактоо үчүн спасти дегенди басабыз. Биздин мынакей 4-чү сурообуз дагы түзүлдү. Эми 5-чи суроону түзөбүз. 5-чи сурообуз неокончательный. Биз сүйлөмдүн бир-эки сөзүн жазып коелу. Мисалы үчүн жаз мезгили деп жаздым да, кош чекит коюп коеюн. Балдар бул жаз жөнүндө өздөрү жазат. Мисалы үчүн бул жерге 3 минутта койдум. Жана сактоо үчүн спасти дегенди белгилейм. Мынакей биздин ар кандай суроолор деген тапшырмабызда 5 суроо пайда болду. 5 суроо жаздык. Эми сурообуздун башкы бетине сүрөт коюп коелу бул жерден. Мисалы үчүн мен моуну тандап койдум. Мына сүрөтүбүз коюлду. Төмөн жактан тилди тандайбыз. Выберите язык. Биз кыргыз тилин тандап коебуз бул жерден. Бир аз төмөн жакка түшсөк, бул жерде кыргыз деген. Андан кийин оценки. Бир суроого 1 эле балл. Андан публичный видимый всем кала берсин. И бул жерден сохранить дегенди басабыз. Биздин викторинабыздын суроолору сакталгандан кийин сделанный дегенди басабыз. Бул жерден сохранить дегенди басып коебуз. Сохранитти басканыбызда бул жерде сиздин коллекцияңыз жок дейт. Создайте новую коллекцию. Биз логика деген мен коллекция сактадым. Жана создайте дегенди басып, мына тест добавлен, готово дегенди тандап коем. Андан кийин эми ссылкасын таратуу үчүн играть вживую дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден продолжить. Ар кандай суроолор 5 вопрос дейт. Продолжить. Канча суроо болсо да түзсөңүздөр болот. Эми бул ссылканы биз таратышыбыз керек соц тармактарга. Поделиться. Бул ссылканы жөнөтүп же кодду жөнөтүңүз дейт. Же болбосо ссылканы соц сайттар аркылуу бөлүшсөңүз болот дейт. Classroom, Twitter, Canva жана башка. Ошондой эле бул жерден копировать ссылку дегенди басып, мына ссылкабыз буфер обменге түштү. Соц сайттар аркылуу жиберсек болот. Мисалы үчүн WhatsApp аркылуу биз бөлүштүк. Биз ссылканы жөнөттүк. Эми балдар кантип ойнойт? Биз ссылканы жөнөттүк. Мынакей игроков присоединиться эткенде анан баштайсыз.